Бул кичинекей наристенин аты Айгүл. Айгүл бир гана ата эненин мээриминен башка эч нерсеге муктаж эмес куракта. Энеси мээримдүү, бирок атасы такыр көңүл бурбайт. Энеси башынан сылап, эркелетип, мээримге бөлөйт. Атасы физикалык дагы, моралдык дагы көңүл бурбайт. Апасы таттуу берет. Бирок Айгүл таттууну атасынан күтөт. Ошентип, энелик мээримге деген чакасы толуп, аталык мээримге деген чакасы бош калат. Жылдар өтүп, атанын көңүлүнө суусуну камбай чоңойгон Айгүл балакатка жетет. Бир күнү Айгүлдүн бош турган чакасына бейтааныш киши келип, момпосуй салып коет. Андай эркектин колунан эч нерсе ала элек, эркектин мээримин көрө элек Айгүлгө ушунчалык жагат, дагы берсе экен деп күтөт. Себеби баягы чака тол элек да. Бейтааныш кишинин ким экени, кандай экени, үй бүлөсү бар же жок экени, кылмышкер же молдо экени Айгүлдү такыр кызыктырбайт. Берген таттуусун ала берип, көнүп да калат. Каяка жүр десе да каршылык көрсөтпөйт. Ошентип бейтааныш киши секелектин жанында өзүн кармай албай, зордуктап коет. Чуу жараткан бул окуя калың элге тарап, кыздын бетине көз сүртүлүп, тагдыры талкаланат. Бейтааныш киши камакка кетет. Бирок күнөө баягы чаканы бош калтырган атасында экенин көпчүлүк биле бербейт.